Кыргызстан агрардык өлкө. Бирок айыл чарбасынын өлкөнүн ички дүң продукциясына кошкон салымы 1996 жылы 43,9%дан 2019 жылы 12,1%га чейин кескин төмөндөп кеткен. Ал эми айыл чарбасында жумуш менен камсыздоодагы кыйла төмөндөп, 2000 жылы 52,4%дан 2015 жылга карай 29,3%га чейин ылдыйлоо көрсөткүчүн байкаса болот. Кыргызстан тоолук өлкө болгондуктан айыл чарба иштерин жүргүзүүдө бир канча кыйынчылыктар жаралууда. Үшүктүн жүрүшү, кыштын узактыгы, жазгы суу ташкындар, сел, кургакчылык, топурактын шордолушу жана табигый кырсыктардын болушу өлкөнүн айыл чарбасына бир топ түйшүктүү маселелерди жаратып келет. Совет мезгилиндеги ирригациялык жана дренаждык тармактардын жана айыл чарба инфраструктурасынын башка элементтеринин эскириши, ошондой эле бул тармакка инвестициялардын жетишсиздиги кырдаалды ого бетер курчутууда. 2009-2019 жылдары калктын саны 15%га көбөйгөн. Бирок жумуш менен камсыз кылуу 7,6%га гана көтөрүлгөн. Экономиканын начар өнүгүшүнөн улам өлкөдө жумуш жок болуп жатат. Калктын 65%ын түзгөн айыл тургундары жумуш орундарын сырттан издөөгө мажбур. Өкмөттүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча 2018 жылы Кыргызстандын 740,5 миң жараны эмгек мигранты катары катталган. Мигранттардын бара турган негизги өлкөлөрү Россия, Казакстан, Туркия, АКШ, Италия, Түштүк Корея, Германия, Бае жана Улуу Британия болуп саналат. Акыркы 10 жылда эмгек миграциясынын агымынын бир нече тенденциясы аныкталды. Эгерде 2000 жылдардын башында негизинен сыртка эркектер кетишкен болсо, 2011 жылдан баштап үй бүлөлүк жана аялдык миграция тенденциясы байкалган. Кыргызстандагы миграциялык изилдөөлөрдүн көпчүлүгү тышкы эмгек миграциясы биринчи кезекте эмгек рыногунун жетишсиздигинен, демографиялык өсүштөн жана айыл чарба өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгүнөн улам экономикалык көйгөй экендигин көрсөтүүдө. Көпчүлүк үй бүлөлөр айыл чарба киришелеринин төмөндөшүнөн улам акча тартыштык көйгөйүн башынан өткөрүшүүдө. Мындан улам көйгөйдү чечүү үчүн көп үй бүлөлөр насыя алууга дуушар болушат. Дээрлик бардык үй бүлөгө насыяны төлөө кыйын маселе экени маалым. Ошондуктан көпчүлүк үй бүлөнүн эмгекке жарамдуу мүчөлөрү Россияга жана башка өлкөлөргө барып иштөөгө аргасыз. Ал эми акча которуулары адатта көнүмдүк керектөөгө жана насыя төлөмдөрүн жабууга гана сарпталып түгөнүүдө. Эмгек миграциясынын саясаты Киреши булагынын туруксуздук белгисиздик шартында тобокелдиктерди азайтуу стратегиясы менен гана алек. Бирок Кыргызстандын айыл жерлеринде туруктуу айыл чарба өндүрүмүн түзүү үчүн эч нерсе кыла албай келет. Эмгек миграция түрткү берген эң маанилүү өзгөрүүлөр кайсы? Ар бир 5-чи эмгекке жарамдуу жаран Кыргызстандан тышкы миграцияга чыгып кеткен. Акча которуулар 2010 жылы 26,41%дан 2019 жылы ЭДПнын 28,5%га чейин өстү. Жакырчылыктын деңгээли 2010 жылы 33,7%дан 2019 жылы 20,1%га чейин төмөндөгөн. Миграциянын социалдык кесепеттери дагы аз эмес. Маселен, мигранттардын үй бүлөлөрүнүн 277 миң бала ата-энесинин камкордугунан ажыраган. Айыл жеринде рынок шартыда болуп көрбөгөндө өзгөрүүдө. Айта кетсек, учурда айылдарда айыл чарба жумуштарына тиешеси жок жумуш орундары менен камсыз болуу 40%ды түзүүдө. Бул демек айыл жериндеги жумуш убактысынын 48%ын түзөт дегенди билдирет. Жергиликтүү үй чарбалары 2019 жылга карай өлкөнүн 98% аймагы боюнча мобилдик байланышка жана каражаттарга суроо талапты көбөйттү. COVID-19 пандемиясы Кыргызстандагы чек аралардын жабылышына жана миграция кризисине алып келди. Бул миграция саясаты үчүн таптакыр жаңы көйгөйлөрдү жаратты. Айыл жеринде жумуш менен камсыз кылууну кантип узак мөөнөттүү өнүгүүгө таасир эткендей кылып сактоого болот? Бул суроолорго жооп бериш үчүн изилдөө гана эмес, андан да алда канча маанилүүсү реалдуу иш-аракеттер талап кылынат.